темабыз ден соолук темасына байланыштуу өнөкөт бөйрөк оорулары туурасында кеп кылабыз. Жабыркаган бейтаптарда өнөкөт бөйрөк оорусу болуп калуу ыктымалдуулугу көп. Өз алдынча негизи дарыласа болобу? Ооруп калгандан кийин дарыгердин да жардам бериши өтө кыйын болот. Мындай эң алгачкы белгилерин адам өз алдынча байкай алабы? Өтүшүп кеткенде адам 100 метрде эле баса албай калышы мүмкүн. Бөйрөк оорусу тукум кылышы мүмкүнбү? Саламатсыздарбы сүйүктүү теле көрүүчүлөр, бүгүн дагы сонун болгон интервьюну сиздерге тартуулайлы деп турабыз. Ар бириңиздерди көрүүгө чакырабыз. Бүгүнкү биздин темабыз ден соолук темасына байланыштуу өнөкөт бөйрөк оорулары туурасында кеп кылабыз. Ал эми бүгүнкү менин маектеримдин коногу терапевт Уланбек Аманбай уулу. Саламатсызбы? Темабызды баштаардан мурун бир аз өзүңүз жөнүндө айта кетсеңиз. 2018-жылы медициналык окуу жайды бүткөнбүз. Ошондон бери жеке клиникада терапевт врач болуп иштеп келем. Кеңеш дагы беребиз, анан жаткырып дарылайбыз дагы. Эми темабызга кайта турган болсок, өнөкөт бөйрөк оорулары деген тема, бирок эң башында ушул бөйрөктүн адам организминде аткарган функциясы жөнүндө кеңирээк айтып берсеңиз. Негизи бардык функциясын айтып бүтүү мүмкүн эмес. Эң негизги кызматтарын айтып коеюн. Албетте бөйрөк канды тазалайт. Организмдеги ушул ашыкча бардык зыяны болгон нерселерди күн сайын тазалап турат. Бул эң башкы функциясы. Андан кийин кандай эритроцит деген ушундай клеткалар бар. Ошолордун пайда болуусуна катышат, иммунитетке катышат, гормондордун бөлүнүп чыгышына катышат. Кысасы кызматы өтө көп. Ошол. Бөйрөк оорулары эмнеден пайда болушу мүмкүн? Бөйрөк ооруларынын себептери дагы өтө көп. Анан келип чыгуу себептери боюнча өнөкөт бөйрөк оорусу тууралуу айта турган болсок, анын эң негизги 2 себеби бар. Биринчиси бул жогорку кан басым, гипертония деп коебуз. Ошол гипертонический болезнь менен жабыркаган бейтаптарда өнөкөт бөйрөк оорусу болуп калуу ыктымалдуулугу көп. Андан кийинки эле оору бул кант диабети. Кант диабети болгон бейтаптардын ошол кандагы глюкозанын деңгээли төмөн болбой дайыма бийик жүрчү болсо, бөйрөгү дагы өзүнүн кызматын аткара албай калат бара-бара. Бул эң башкы 2 фактор деп айтсам болот. Андан сырткары дагы өтө көп факторлор бар. Системный заболевание деп коет. Системный красный волчанка деп коет. Ошол ооруларда дагы болот, моон ооруларында болот. Анан азыркы учурда өтө актуалдуу десем дагы болот. Көп учурап турган бир себеп бул дары-дармектен болгон улам, дары-дармектин таасиринен болгон өнөкөт бөйрөк оорусу. Адамдар ошол дарыгерден кеңеш алып деле дары алып ичишет, бирок көп учурда өздөрү барып эле кандайдыр бир көйгөй болсо дары иче беришет. Ооруну калтырчу дарыларды көп колдонуудан улам дагы бөйрөк кызматын аткара албай калат. Ушул дагы маанилүү фактор болуп калды. Лекарственная нефропатия деп коет муну. Анан азыр өз алдынча дарылайт деп атпайсызбы? Өз алдынча негизи дарыласа болобу? Негизи азыркы учурда өтө эле бул тууралуу көп сөз айтса болот, бирок айтаарым ден соолукта жөнөкөй маселе кандай болушу мүмкүн? Грипп болушу мүмкүн, оозго учук чыгышы мүмкүн. Анан ошого окшогон жөнөкөй маселе болсо, эч нерсе кылбаса деле өзү өтүп кетет. Дары колдонбогонуна аракет кылыш керек. Анан калган оорулардын баарында баары бир дарыгерге барыш керек да. Ошол барбаганынан улам ушундай көйгөйлөр пайда болуп атат көп учурда. Өз алдынча дарылануу мүмкүн эмес. Биринчиден адам өзүнө өзү диагноз кое албайт. Диагноз койгон тагдырда дагы керектүү дарыны алып ичиши кыйын, күмөн. Канча убакыт ичиш керек, канча дозада колдонуш керек, дагы эмне кылыш керек аларды да билбейт да. Ошон үчүн адамдын бир чоң кемчилиги биздин элде ушул көбөйүп баратат. Өзүн өтө акылдуу сезет көпчүлүк. Ушундай кылсам болду дейт. Интернетте маалымат толтур, ошолорду колдонуп эле айыккан аракет кыла беришет. Анан ушундай жаман натыйжаларга туш болушат. Бөйрөк оорулары азыркы учурда сиздин байкооңузга караганда кимдер көп ооруп атат? Мисалы, жаш өзгөчөлүгүнө же жынысына карай турган болсок? Жынысына караганда эркек адамдарда көбүрөөк, мен байкашымча. Анан жаш өзгөчөлүгү боюнча азыр айтыш кыйын. 20 жаштагы балдар деле ушул бөйрөктөр иштебей калып жаткан учурлар өтө көп да. Анан эми ушундай болуп калат деп ойлошпойт да. Анан
ошентип ооруп калат. Ооруп калгандан кийин дарыгердин да жардам бериш өтө кыйын болот. Өкүнүчтүү үй бүлөсү үчүн дагы, өзү үчүн дагы. Эми жаш өзгөчөлүгүндө азыр ушундай дээрлик бардык куракта ооруп калуу мүмкүнчүлүк көп болуп турат азыр. Эми бул бөйрөк оорусун мисалы жөнөкөй адам өз алдынча байкай алат. Эми билебиз, биз баягы ар кандай анализдер тапшыргандан кийин байкайбыз. Бирок мындай эң алгачкы белгилерин адам өз алдынча байкай алабы? Өкүнүчтүү жери ушул, бөйрөк, анан боор, ушул өзүнүн кызматын аткарбай калганын биз сезбей калабыз, өткөрүп жиберебиз. Анан кийин күчөп кеткенден кийин гана, мисалы бөйрөк 30% кызматты аткарып калганда гана сезген учурлар өтө көп да. Сезиш дээрлик мүмкүн болбойт. Ошондуктан эмне дейт элем? Ошол алгачкы кандайдыр баары бир кичине белгилер болот. Айта кетсем, мисалы заарасы көбөйүп калышы мүмкүн. Адаттагыдан көбүрөөк болуп калат. Мисалы бир күндө 1,5 литрдей заара кылабыз да, общий. Анан ошодон көбүрөөк болуп калат. 3 литр, 4 литрге чейин, айрыкча кечкурун көбүрөөк. Анан заарасынын түсү бир аз мындай сары эмес, тунук суудай эле болуп калышы мүмкүн. Анан дагы эми ооруксунуулар деле болуп турат. Бир аз, бирок көп ооруу байкала бербейт. Ушул алгачкы белгилер. Анан тамак болгон табит жоголуп кетиши мүмкүн көп убакыт бою. Табит жок эле тамак жеп жүрө берет. Анан алсырайт. Ушул эң башкы белгилер деп айтсам болот. Анан азыр биз жөнөкөй эң алгачкы белгилерин айттык да, анан өтүшүп кеткен белгиси кандай болот? Өтүшүп кеткенде адам 100 метрде эле баса албай калышы мүмкүн. Алсыроо болот. Бул эң чоң белгиси деп айтсам болот. Ушул эле өйдө айтып өткөн белгилер болот, ооруксунуулар болот, мурун канашы мүмкүн. Эми ар кандай организм, ар кимдин организми ар реакция бере берет да, кулак ооруп калышы мүмкүн. Анан керектүү адамга барыш кыйын, баары бир күчөп кеткенде барат көп эле учурда. Өтүшүп кеткенден кийин барышат, Анан көбүнчөсү мисалы бөйрөктө кум же таш пайда болуп тур дегендерди угуп калабыз да. Ал эмнеден улам пайда болушу мүмкүн? Бир караганда булар өтө жөнөкөй маселе. Кум пайда болуп калышы, туз пайда болуп калышы, таш пайда болуп калышы. Ошол пайда болуп калган учурда дагы баары бир жөнөкөй маселе болсо деле ошондон арылган аракет кылыш керек да. Кумдун пайда болуп калышынын эң маанилүү эки себеби бар деп айтсам болот. Биринчиси бул сууну аз ичүү. Эмне ичсем эле суу боло берет дебеш керек да. Аз дегенде 1 литр таза суу ичиш керек күнүгө, аз дегенде. Анан андан артыгы организм талап кылса ичип тура бериш керек. Көбүрөөк, ысык убакта көбүрөөк, суукта азыраак. Анан экинчи бир белгиси ошол кум таш пайда болушуна алып келген экинчи бир себеп бул кыймыл аракеттин аздыгы. Ушул дагы өтө чоң роль ойнойт. Ушул эки себепти жоготуш керек. Анан эркек адамдарда да болот көбүнчө олтуруп алып заара кылыш керек. Негизи эркек адам деле ушул нерсени аткарбагандыктан дагы бөйрөктө туз таш пайда болот. Эми жөнөкөй эрежелер. Жөнөкөй эрежелер, гигиеналык эреже. Эркек адам дагы ажатканага барганда олтуруш керек и шашылбаш керек. Ошондо таш пайда болбойт. Мына азыр мисалы оорунун белгилерин айтып кеттик да. Эми мунун коркунучтуу жактарын айтып берсек, мындай оорунун зыян тарабы кандай бар да? Өйдө айтып өткөнүмдөй өкүнүчтүү, себеби көпчүлүк элдин дээрлик 10%га жакынында ушул оору бар, өнөкөт бөйрөк оорусу. Эми 10% деп так айтыш кыйын, бирок ошого жакын да. Бул деген сөз өтө көп да. Анан коркунучтуу жагы билбей бөйрөктүн функциясы төмөндөй берет. 30га түшөт, 25ке түшөт, 10га, акыры 15ке түшкөндөн кийин гемодиализ алышка туура келип калат. Ушундай коркунучтуу жагы бар. Эми шүгүр дешибиз керек, гемодиализ деле көп жылдар бою адамдын өмүрүн сактап берет, бирок ошого жетпей эле койгон жакшы. Жетпей эле койгон жакшы. Эми дарылоого кайтсак, дарылоону кантип жүргүзүш керек, кандай болуш керек негизи дарылоо? Диагноз коюлгандан кийин дарылануу башталат. Нефролог менен тыгыз байланышта болуш керек. Бөйрөк оорусун караган врачты нефролог дейбиз. Бирок нефрологдордун баары эле мындай аз деп айтсам болот да, бардык бейтаптарга жетише албайт. Ошондуктан ар бир ооруган адам чындап ушул өнөкөт бөйрөк дартына чалдыкканын билген болсо, өзүнүн оорусун көбүрөөк билүүгө тырышыш керек, издениш керек, маалымат чогултуш керек. Бир дептер ачып алып, ошого маалыматтарды жазыш керек. Диета боюнча, башка боюнча. Анан дарыгерге ар жолу барганда суроолорду даярдап барыш керек да. Кыскасы,
өзүн мисалы ар бир адамда бир аз дегенде 4-5 максат болот да жашоодо. Ошолордун бирөөсү ушул болуш керек. Ушул нерсени оору менен күрөшүү боюнча бир максат коюп, ошого күн сайын бир аз убакыт бөлүп, комплекстүү аракет кылыш керек болот да. Анын алдын алуу эрежелерин дагы айта кетсеңиз, жөнөкөй гигиеналык эрежелер, андан сырткары дагы кандай? Мисалы тамактануудагы Эрежелер боюнча айта турган болсок, зыяндуу деп эсептелген, баарыбыз эле билебиз эмне зыяндуу экенин. Айрыкча газ суулар, ошол эле кола курамында ортофосфорный кислота деген бар. Ушундай зыяндуу нерселер көп болот. Жөнөкөй адам ал сууну ичкенде эч нерсе болбошу мүмкүн. Бирок ошол өнөкөт бөйрөк дартына чалдыккан адам өз билбейт да ошол оору менен ооруп жүргөнүн. Бөйрөгү 60% иштеп атышы мүмкүн, 70% иштеп атышы мүмкүн. Анан эгер ошентип атып кола иче турган болсо, анын кызматы кескин түрдө эме болот да, начарлап кетет да. Анан негизи оорубаган адам деле ушул суусундуктардан өзүн сакташ керек. Анан рафинированный деп коет, мындайча айтканда тазартылган деп түшүнсөк болот да. Ар бир азыктан пайдалуу касиеттерди алып салат дагы адамга жагымдуу, жеген сайын, ичкен сайын ошону көбүрөөк тирбит эткен нерселер болот да. Ошолордон өзүбүздү тартышыбыз керек. Ошол эле фастфуддар, шириндиктер, колбаса, ушуга окшогон азыктардан мүмкүн болушунча тыйылышыбыз керек. Ошондо ыктымалдуулук азаят. Анан таман жылуу жүрүш керек, айрыкча кышта. Таман жылуу жүрсө, бөйрөктөр жылуу жүрсө, бул оору менен ооруп калуу ыктымалдуулугу азаят. Күн сайын аз дегенде 1 литрден таза суу ичип туруш керек ар бир адам. 1 литр, анан андан дагы көбүрөөк ичилет эгер суусаса. Анан суусундукту мүмкүн болушунча күндүзү көбүрөөк, кечинде ичпеген эле аракет кылыш керек. Ушундай эрежелери бар. Фастфуд жөнүндө айтып атпайсызбы? Азыр эми жаштардын көбү эле баягы фастфуд менен тамактанып калды. Фастфуд бул тез даярдалуучу тамак, анан көбүнчө сурасак ошол тез даярдалат, анан кийин көбүнчөсү баягы ар дайым эле жегиси келе берет деген сыяктуучу. Анан булардан фастфудтардан кантип мындай баш тартса болот негизи? Мындай зыян экенин билебиз баарыбыз элечи, бирок мындай баш тартууга бир аз эркибиз жетпейт да. Кандай кеңеш берет элеңиз ошого? Жакында мен дагы эмеден интернеттерден көрдүм, Кыргызстандагы эркек адамдардын жашоо узактыгы 60 жаш экен да. Эми бул деген өтө төмөнкү көрсөткүч. Анын себеби ушундай зыяндуу нерселерди көбүрөөк колдонууда. Фастфудтарда дагы бир чоң зыян нерсе бар, бул трансмайлар деген бар. Трансмайлар бул жүрөк кан тамыр ооруларын пайда кылчу эң чоң түрткү да. Бизде давление көп. Себеби ушундай зыяндуу нерселерди көп колдонушат. Анан адам өзү оорумай сайын ал нерсени зыян экенин түшүнбөйт да. Качан гана ооруп калгандан кийин гана ошол флешти ичти токтотушу мүмкүн, ушундай нерселерди ичти токтотушу мүмкүн. Эмне дешти эле билбейм. Ар бир адам өзү ойлонуш керек да. Оорубай жүрө берем деп ойлобош керек. Ыктымалдуулук ар бир адамда бар. 20 жаш болобу, 25 жаш болобу, эгер бир зыяндуу нерсени үзгүлтүксүз колдонсо, баары бир ошого жетет. Эми ар бир адамдын өзүнө жеке кала турган маселе. Мисалы, ата-энесин ойлош керек. Ата-энеси үмүт кылып аларды эризге жеткирет. Ошолордун үмүтүн актап, көбүрөөк аларга пайда келтириш үчүн, үй бүлөсү үчүн, эл үчүн деле пайдалуу адам болуш үчүн ден-соолукту эле сакташ керек да. Ден-соолукту сактабаса, жашоодогу эч бир максат ага мындай ырахат бере албай калат. Ошон үчүн эме деген түшүнүк бар да. Дофаминовый бир эме деген бар. Көз карандылык. Мисалы, кайсы бир нерсе бизге жагымдуу болсо, ошону кайра-кайра алгыбыз келе берет. Ошол нерсени биз токтотушубуз керек да. Кайсы бир жагымдуу нерсе биз үчүн зыяндуу экендигин билсек, анын ордуна жагымдуу дагы, пайдалуу дагы болгон нерсени алмаштырышыбыз керек. Анан дагы ушул жерде бир нерсени айтса болот. Ошол кыскасы жагымдуу сезилсе, бирок зыяны болсо колдонбош керек да. Биз азыр бөйрөк оорусу тууралуу сүйлөшүп атабыз. Бөйрөк оорусу тукум куушу мүмкүнбү? Тукум куучулук болот. Бул аз пайызда. Айталы бир 10% бөйрөк оорусунун, өтө көп эмес. Андан сактаныштын мүмкүнчүлүгү жок. Эми ал тагдыр десек болот. Эми соңку суроо болсун, бөйрөктүн иштөөсү, нормалдуу иштөөсү кандай болуш керек? Жөнөкөй адамдарга да түшүнүктүү боло тургандай, анан баягы медициналык мындай сандар менен айтып келгенде. Жөнөкөй алып караганда өдөдө айткан симптомдор болбош керек. Анан лабораторияга ар бир адам, айрыкча ошол кан басымы бар адамдар, диабети бар адамдар,
Анан кээ бир ошол муун оорулары бар адамдар эме деп коет, аутоиммунный заболевание деп коет. Ушундай оорусу бар адамдар бир жылда бир жолу бөйрөгүн УЗИ кылдырып туруш керек и бөйрөктүн анализдерин тапшырып туруш керек. Бөйрөктө ошол размерлер туура келиш керек да. Айталы 10 сантиметрден чоң болсо бул норма. Бөйрөк кызматын начар аткарып баштаганда кичирей берет. Ошол нерсе болбош керек да. УЗИни ошол максатта кылабыз. Размери кичинербесин деген максатта. Ошол анан анализдерде креатинин деген бар. Креатинин бул ошол организмдеги ашча калыптар десек дагы болот да. Ушул нерсе 100дөн ашпаш керек. 100дөн ашып баштаган болсо, демек бөйрөк начар иштеп баштады деп түшүнсөк болот. Анан мочевина бар, остаточный азот деген бар. Анан зарадан анализ тапшырганда дагы билинет. Ошол анализдер бардыгы жакшы чыкса эле көңүлдү ток кылсак болот. Албетте, уланкеске чоң рахмат. Расыл айтабыз бүгүнкү маегиңиз үчүн. Азыр эми келиңиз, сизге эркин микрофон суналып, теле көрүүчүлөргө кайрылып кетсеңиз болот. Теле көрүүчүлөргө бир эле сөздү айтайын. Дарыгер ден соолукту жакшы кылып бере албайт. Дайым ушул сөздү айтып келем. Дарыгер эч убакта ошол пациенттин ден соолугун жакшы кылып бере албайт. Болгону оорусун токтотуп бериши мүмкүн. Анан аны дагы андан жакшыраак кылып бериш кыйын. Эми албетте медицинанын мүмкүнчүлүгү өтө көп эмес деген келип турат да. Ошон үчүн ар бир адам өзүн өзү сактай бериш керек. Сактанганы сактайт дейт го. Өзүн өзү жакшылаганга аракет кылбаса, акчасы дагы жардам бере албайт, ата-энеси дагы жардам бере албайт. Эң күчтүү профессорго алып барса дагы, Түркияга алып барса дагы, Израилге алып барса дагы жардам бериш кыйын, күмөн болуп калат. Ошон үчүн ар бир адам эртерээк өзүнө карап башташ керек. Кандайдыр бир күмөн жараткан учурлар пайда болсо, дароо анализ тапшырыш керек, УЗИ кылыш керек. Эң негизгиси бардык нерсенин алдын алыш керек. Албетте. Сүйүктүү теле көрүүчүлөр, баарыңыздарга ыраазычылык айтабыз. Бүгүнкү эфирде пайдалуу болду деген ишеничтебиз. Ой пикирлер болсо сөзсүз түрдө комментарийге жазып калтырып койсоңуздар болот.